Менин личкама бир 17-18 жаштагы кыз кат калып туруптур да. Эже, мен өзүмдөн 15-20 жаш чоң бир байке менен сүйлөшүп жүрөм. Ал байке кыскасы үй бүлөлүү. Бир 5-6 баласы бар. Мен ал байке бай болгон себептүү мен ошол байке менен связь кармап жүрөм, мамиле кылып жүрөм. Кээде окуган контрагымды төлөйт, квартплатымды төлөйт. Кыскасы мен не керек десем мага атыр жуттууларды, косметикаларды, кийим кечелерди сатып берет. Кымбат жерлерге кафеге алып барат. Бирок мен ал байкени жакшы көрбөйм, келечекте ага турмушка чыкпаймын. Бирок мени де үй бүлөсү бузулуп кеткен болсо кандай болот? Мени билип калса, бузулуп калса мен ошондой күнөөкөр боломбу деген кызыктай бир суроону берген. 3 бурчтук, 4 бурчтук суроолорду берген. Кат келиптир да. Анан айтат элем да, айланып кетейин сиңдим, сен келечегиңди курутуп салыпсың да, мындайча айткандачы. Сен деген эми мен сага кандай акыл айтышты деле билбейм да. Негизи ушунун баарын билип туруп жасадыңбы, же билбей туруп жасап туруп анан менден совет сурап атасыңбы билбей атам. Негизи сен деген бир өзүңдүн эле тагдырыңды талкалабастан, сен деген ошол эркектин тагдырын дагы, аялдын тагдырын дагы, ошол жердеги балдардын тагдырын дагы талкалапсың да, мындайча айткандачы. Эгер азыр аялы биле элек болсо, сен менен ошондой связьда болуп жүргөнүн, күйөөсүнүн ошондой жаман кылыгын биле элек болгон болсо, ушунчасында ошол жолдон кайт. Жана тобо кыл ошол кылган ишиңе. Анан дагы ошондой кыздарга айтат элем да. Сиздер ушунчалык байлык дегенде көзүңүздөрдө май баскан, ушунчалык бир байлыкты самаган, адамгерчилик деген нерсени, адамдык сапат деген нерсени тебелеп таштап, намысыңыздарды дагы тебелеп таштап, баягы эркекти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт дегендей, сиздер намысты да жыйыштырып таштаган, аял десе аялдын атына татыбаган бир кандай десем, надан десем деле жаңылбайм да. Кандай үй бүлөлүү бар эркектин үй бүлөсүнүн бар экенин билип туруп ушундай жолго барып атасыз да? Сизге бойдогу эркектер калбай калдыбы? Ажырашкандар калбай калдыбы? Жок дегенде жүрө турган болсоңуз, ошончолук жүргүңүз келип атса, ажырашкандар бар, үйлөнөлүктер бар, ошондойлор менен жүрбөйсүзбү? Эмнеге ошо именно үйлөнгөндөр менен жүрөсүз? Ушунчасында тобо кылып, ушунчасында токтотпосоңуз, эртең аягы жаман болушу анык да.